Ар бир жаран өзүнө үй же болбосо менин артымда турган сыяктуу көп кабаттуу үйлөрдүн биринен батире алууну пландап жатканда көп маанилүү факторлорго көңүл бурушат. Мектептерге жакынбы, шаардын кайсыл жеринде жайгашкан, эшигинин алдында балдар ойночу жайлар барбы деген сыяктуу. Бирок көп жарандар сунуп калат, ошол үйдүн өрт коопсуздук маселеси кандай, өрт коопсуздук системалары кандай иштейт деген маселени көп учурда унутуп калышат. Бүгүн сиздерге ошолордун ичинен көп кабаттуу үйлөрдөгү өрт коопсуздугун сактаган каражаттардын эң маанилүүсү кайсы деген жөнүндө айтып берем. Ал ошол көп кабаттуу үйдө сизди түтүн кирбөөчү же болбосо түтүндү соруп чыгып кетүүчү шахта системасы кандай иштейт, ал эмне, ошол тууралуу сиздерге кененирээк айтып берем. Деги эле түтүн каптабаган тепкич деген эмне? Ал кандай иштейт? Жөнөкөй тил менен айтканда, көп кабаттуу үйдүн тепкичи үйдүн башка аянттары менен кошулбайт. Батирелер же болбосо подъезддер тепкич жайгашкан мейкиндиктен атайын бөлүнүп турат. Андай тепкичке бир гана балкон аркылуу имараттын сырты менен кирүүгө гана болот. Демек, эгерде имараттын башка жеринен өрт чыга турган болсо, тепкич турган аянтка түтүн кирбейт деген сөз. Ал эми ошол түтүн кирбеген тепкичке жетүү үчүн подъезддерде коопсуз болушу керек эмеспи? Бул учурда подъезддерге орнотулган түтүн соруучу шахта системасы иштейт. Бөлмөдөн же подъезддин ичинен чыккан өрттү түтүндү соруп кетүүчү шахта менен соруп кетиш керек. Ошол эле убакта өзүңүздөр билгендей өрт чыккан учурда көп кабаттуу үйлөрдө лифттер токтойт, автоматтуу түрдө иштебейт. Адамдар бөлмөдө батирдеги же болбосо подъезддин ичиндеги адамдар ошол подъезд аркылуу келип, мына бул тепкич бар жерден алдыңкы кабаттарга сыртка чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк алыш керек. Эмне үчүн бул жакта подъезд менен тепкич, ошол ылдый түшүүчү тепкич өзүнчө дегендин дагы логикасы ушунда. Өрт көбүнчө батирдин ичинен же подъезддин ичиндеги электрошиттерден жана башка буюмдардан чыгат. Адамдар бул жактан келип тепкич менен түшүп кетиш керек. Бул жерде түтүндүн болуусу мүмкүн эмес, анткени бул жерде эч кандай электрошиттер дагы жок. Бул тепкич батирелер менен подъезд менен эч кандай байланышта эмес. Ар бир көп кабаттуу үйдө түтүн соруп кетүүчү шахтанын жана түтүн каптабоочу тепкичтин болушун өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өрт көзөмөлдөө кызматынын адистери текшерип турушат. Система түтүн алып соруп чыга турган система бар болгон үчүн ошончо незанимаемый лестница деп аталат. То есть ал бул жок болсо, анда түтүн каптап кетиши мүмкүн да, элдер уланып калышы мүмкүн. Ошондуктан биз долбоорго муну обязательно киргизебиз. Киргизип, анан ошону көзөмөл кылып турабыз. Жана айткандай эле, ушу көп кабаттуу үйлөрдө долбоор боюнча бул кирет, бирок көп үйлөрдө теленбейт. Анткени бул көп акча каражатты талап кылат. Өрт болуп кеткендеги күрөшүүгө караганда аны алдын алуу кыйла жеңилирээк. Жарандар коопсуздукту ыңгайлуулукка эч качан алмаштырбашы керек.